Бүгүн Кыргызстанда улуу муундагы адамдарга туруктуу жумуш табуу кыйла оор экендиги жөнүндө сөз кылабыз. Расмий маалыматтарга ылайык жумушсуздук деңгээли бийик көрсөтүлгөн, бирок эмгек базарында чыныгы абал андан да татаал. Айтыңызчы Айбек байке, бул жака кантип келип калдыңыз? Мурун биз башка жерде иштечүбүз. Бизде иштеп кеткен киши мияка келген болчу жумуш иштегени. Анан мага предлагать этип калды. Байке келбейсизби, мияка иштебейсизби деп. Мага жумуш сунушташты. Ошентип баары башталды. Мурун кайсыл жакта иштечү элеңиз? Мен мурун биринчи жумушум меники жылы вокзалда болгон, железнодорожный вокзалда. Ал жерде мен проводник болуп иштечүмүн. Алек салам. Здравствуйте. Биякта жаңы эле балдар өтүп кетти. Биякта жаш курактагылар дагы иштейт экен, улуу курактагылар да иштейт экен. Сиздер коллегалар менен кандай мамиледесиз? Жаш балдар менен иштешкен жеңил. Атмосферасы бул жердеги жакшы. Жөн эле иштешесиң. Баары ойдогудай. Айбек байке, бул KFC компаниясында кызматкерлерине кандай кам көрөт, кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет, ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Кызматкерлерине абдан жакшы карайт. Биринчи очередте ден соолугун ойлойт. Адам ооруп калса больничныйдан берип төлөп берет. Мен мурун магистральда иштеп кеткем. Ал магистральда бизде Перизат деген кыз иштечү. Катуу ооруп калды эле, KFC бүт каражатын өзүнө алып, Турцияга жиберип, аяктан айыктырып келди. Ошо KFC адамдын ден соолугун биринчи орунга коет. Акыркы суроо Айбек байке, бул KFC компаниясына иштегенди барайынбы, барбайынбы деген адамдарга эмне деп айтат элеңиз? KFC компаниясына келгиле, иштегиле. KFC компаниясында бардык условиялар түзүлгөн. Бардык адамдар үчүн KFC компаниясы жакшы деп ойлойм. Айбек байкенин окуясы өзгөчө эле эмес. KFC үчүн тажрыйба баалуу, ал эми жаш чектөө эмес экен. Сиздер менен мен Шаршембеков Өмүрбек, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.